Бүгін Жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбеков кызматтан кетип, ордуна Дастан Жумабеков шайланды. Парламент төрагасына алмаштыруу кадыр эселе көрүнүшпү же президенттик шайлоого байланышкан саясий интригалардын жыйынтыгыбы? Жаңы шайланган президент жана жаңы төрага менен иштеше турган Жогорку кеңештен кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот? Эфирден кайсы суроолор телепрограммасы алдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Студиянын бүгүнкү коноктору саясатчы Улукбек Кочкоров жана Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Саламатсыздарбы? Оболу экс-спикер Чыныбай Турсунбековдун төрагалыктан кетүү тууралуу пикирин угуп алып, анан талкууну баштасак. Коомдук чыңалууну, коом тарабынан ар кандай сын пикирлерди күтүп отуруунун кереги жок. Жакшынакай иштеп атып, эгерде ошондой кырдаал түшүлсө, сөзсүз түрдө бийликке саясатчы кантип келүү, кантип ошо бийликти саптап калууну гана эмес, ошол бийликтен кантип кетүүнү дагы bir салтка айландырышыбыз керек деп ойлойм. Позиция же оппозиция деп эч бириңиздерди бөлгөн жокмун. Аны басып бере тургандагы сиздер. Мен төрагалыктан кетип атам, бирок саясаттан кеткен жокмун. Парламенттен кеткен жокмун. Ишеним кеткен жерде, ишеним өлгөн жерде ийгилик өлөт, ийгилик кетет. Ишеним өлгөн жерден үмүт өчөт. Биз бири-бирибизге ишенсек, биз демократияга ошол алган багытыбызга ишенсек, анда ошонун баарына жетишебиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Үмүтүңүздөр ар дайым жап-жарык болуп, жанып турушун каалайм, жакшылык каалайм. Бар болуңуздар. Улукбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом. Сиз да учурунда парламентте депутат болуп олтургансыз. Ал жердеги ички ашкананы жакшы билсеңиз керек. Азыркы спикердин кызматтан өз калоосу менен кетүүгө аргасыз кылган себептер деп сиз эмнелерди белгилеп кетет элеңиз? Буга бир эле себеп бар болуш керек. Бул Чыныбай Акунуштун ушул чоң саясий иш-чарага катышам деп билдиргендиги болчу. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, съезде дагы курултайда ал өзүнүн талапкерлигин алып чыгып, ошо көпчүлүктүн наразычылыгына карабастан, ошо партиялаштарын ал ушул жолго аттангандыгында ол деп мен билем да. Бирок баш тартканды. Баш тарткан, бирок бул болсо баягы партиянын ичиндеги тарбия иши жүрүп атат десем болот да. Мындан кийин башыңарды көтөрсөңөр, ушундай болот дегендей, башкаларга сабак болсун деген мааниде ушундай иш-чара болуп атат деген. Себеби ал киши өзүнүн ошондой кадамга баруусу менен ал ошо өзүнүн тарапташтары тарабынан, өзүнүн ошол партиялык босстору тарабынан кичине ишенимден чыгып калды десек болот. Рыскелди мырза, Турсунбеков өзү ошол шайлоо алдында бир көтөрүлүп кеткен саясий температураны биротоло түшүрүү үчүн ушундай чечимге бардым деп айтып атпайбы? Анан ал анда азыр кимди анча температура кылып жатты эле? Бүгүн Чыныбай Акунуч өзү билдирүү жасаганда, Жогорку кеңеште отставкага кетер жөнүндө маалыматтар катканда, ушундай мен президенттик шайлоодон кийин саясий чыңалууну басаңдатуу үчүн ушундай кадамга келдим, андыктан отставкага берем деди. Бирок бул мен билген жокмун ошо кандай чыңалуу пайда болгонун, бирок бул кишинин кетер кетпеси 5тен белгилүү болчу. 5тен белгилүү болчу, бирок баягы өлүмдөн башка нерсеси жакшы дегендей, бул эртерээк эле баягы өз кызматымды тапшырып, мүмкүнчүлүк берейин деп, анан бул киши жеңил келип, жеңил кетти да. Чын-чынына келгенде бул эми катардагы окуя, буну бир капыстан окуя катар кабыл албашыбыз керек да. Чыныбай Акунуштун кызматка келишине саресеп сала турган болсок, бул кишинин төрагалыкка сунуш болгон эмес да. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыгына Асылбек Жээнбеков кеткенден кийин спикерлик кызмат ошол биздин коалицияга кирген өнөктөштөргө буйруган болчу. Бакыт Төрөбаев менен Канат Кедейканыч экөөбү ит жыгылыш болуп калганда бул кокусунан келип калган. Кокусунан СДПКга жол бошоткон болчу ошол эки өнөктөш партия. Анан капысынан келген киши капысынан кетип калып атпайбы. Бирок бейтарап спикер болду деп ошол парламенттин ичинде эле анын ичине купулуу толгондор бар да, э? Туура, бар андайлар. Ошол учурда анда Чыныбай Турсунбековдун кызматтан анда кетишин ошол социал демократтар менен баягы ыркы келишпей калды, же болбосо пикири келишпей калды деп айтсак болобу? Андай айтсак да жарышат, бирок мен баягы айтып атпайбы, бул саясий интригалардын жыйынтыгы болду, же курмандык болду. Мен бирден бир кандайдыр бир интриганы изин көргөн жокмун. Эгер интрига болгон болсо, ал интриганы жараткан Чыныбай Акунуч өзү болот. Мына Улукбектер айтып атпайбы, ошол жанагы президенттик амбициясын аркандай албай калганы, анан ала бармандыкка салганы, акыры
ушундай нерсеге алып келди да. Чынчына келгенде буну эми биз табыш мактатпай, тайсалдатпай, капталдатпай айтсак деле, ал киши өзүнө келген, өзү кетти да, өзүнө жагдайды өзү жаратты. Бул жерден бир кандайдыр партиялык достор тарабынан кысым болду, же болбосо ишарат болду деңгээлге мен кошулбайм. Анткени мен ошол партиянын ичиндемин да. Чын акырыныч өзүнүн жасаган саясат курмандыгы өзү болуп калды. Улукбек мырза, мыйзам боюнча ошол жогорку кеңештин төрагасын кызматтан кетирүү үчүн депутаттардын 3/2-синин же болбосо 81 депутаттын макулдошу керек. Айрымдар мисалы депутаттардын ичинен эле айтып атышат да, мисалы экс-спикерди республикада жуурт, өнүгүү, ата мекен фракциялары менен катар эле ошол социал-демократтардын ичинде дагы колдогон депутаттар бар болчу депчи. Анда эмнеге спикер бул мүмкүнчүлүктү пайдалангысы келген жок? Бир нерсени айтып коюшубуз керек да, бул спикердин тагдыры ошол жерде отурган депутаттардан неме эмес да, көз каранды эмес. Аны башка жакта чечет. Муну ачык эле айтыш керек. Мына Рыскелди мырзага катуу тийбесин, бирок ал жерде депутаттар муну чечпейт. Муну өдөдө отурган партиянын босстору чечет. 2-3 адам эле чечет. Мына Рыскелди мырза да өзү айтып атпайбы? Капысынан келип, капысынан кетти деп. Муну депутаттар менен эч ким чечкен жери жок, макулдашкан жери жок. Бүгүн Дастан Жумабековго мен акарат келтиргим келбейт, анын ишмердүүлүгү бир беделине бир эч немем жок деңизчи. Бирок бул кишинин дагы ошол өдөдө отурган адамдар эле чечишет. Анан бул жерде азыр мунун тарапташтары бар эле деп, анан ошолор өз алдынча кыймыл аракетке жарайбы, жарабайбы деген маселе ушунда болуп атпайбы? Бизде парламентте тилекке каршы ушундай бир өз ара инициатива көтөрүп, өз ара бир ишмердүүлүккө баргандар тилекке каршы ушул Чыныбай Акунучтун же болбосо ошол эле Жанар Акаевдин тагдыры күтүп турат да. Ошондуктан бул өдө жактан чечилет. Ошол жактан кандай тапшырма келсе, ошондой эле чечилет. Анда бүгүн депутаттар даярдалган эле оюндун бир курчактары болуп калыштыбы? Жок, мен андай сөзгө кошулбайм, бирок биз Чыныбай Акунучтун бүгүн ушундай кайрылуу жасап, анан өзүнүн кызмат ордун бошотуп жиберип, чын айтканда көпчүлүк депутаттар үчүн күтүлбөгөндөк болду. Бирок биз күтүп жатканбыз, бул эми баягы президенттин ант берүү аземинен болсо керек. Жаңы президент ишке киришкенден кийин мына мен жаңы президент ишке киришти, мен дагы баягы аймактык тең салмактык деген бар. Кыргызстандын бийлик башындагы 2 негизги кызмат бир аймактын кулундарына, маселен Сапар Жумакадырович дагы нардын кулуну, бул дагы кичине нардын кулуну болгондон кийин мен ошол себептер менен спикерлик кызматын өткөрөм деп баштаса деле болмок болчу. Бирок бул эртерээк эле баягы саясий маданияттын үлгүсүн катары көргөзүп, баягы өз айткандай чыңалуу болуп кетпесин деп басаңдатуу үчүн кеткени туура эле кадам болду. Өзүнүн катасынын курманды болуп калды деп атпайсызбы? Эң негизги ката катары сиз так айтсаңыз, эмне ката кетирди? Эми буну мен айтпасам деле башкалардын баардыгы эле көрүп билип эле турат да. Ошол кишинин ошо президенттик шайлоого бир партияда туруп, анан спикер дагы, премьер дагы бир орун үчүн ат салышканы, бул чын айтканда ала бармандык, аша чапкандык болчу да. Ошол жанагы партиялык тартипке баш ийиши керек болчу. Курултайда ошол жерден билдирүү жасап, мен эми ушундай болуп калгандан кийин саясий кеңештин чечимине саясий кеңештин мүчөсү альтернатива талапкер катары чыксам болот деп айтпады беле? Эми болбойт да. Өкмөт башчы дагы, аткаруу бийлигинин башчысы дагы, мыйзам чыгаруу бийлигинин башчысы эң жогорку кызматты талашканы бул партияга аброй алып келмек эмес. Ошондон уламбы Турсунбеков башка партиялаштары өңдөнүп, мисалы Сооронбай Жээнбековду шайлоо учурунда кызуу колдоп сүрөгөнү байкалган жок да. Анда анын парламентке спикер болуп отурушу азыркы келаткан жаңы президенттин курсуна туура келбей калдыбы? Жок, мен андай деп ойлобойм. Чыныбай Акуныч эң негизгиси бейтарап болуп, калыс түрдө шайлоонун өтүшүнө мындай бир жактаганы туура эмес болуп калмак. Анан өзү президенттикке барам деген ниетин билдирип, кийин баштаткандан кийин анан кайра ошол негизги атаандаш болгон Сооронбай Шариповичти колдосо, эл дагы туура кабыл алмак эмес. Ал кишинин өзүнүн жан дүйнөсү келмек. Мен Чыныбай Акунучту колдогон адам катары, аны сыйлаган адам катары жакшы билем да, анын жан дүйнөсү ага бармак эмес. Анан бул өзү ошол бейтарап болоюн, эми ушундай менден катачылык кетсе, мен аягына чейин ошо калыс бойдон калып берейин, ошо шайлоолорго бир кийлигишпей тынчыл отуруп берейин деген туура эле кадам болгон. Бир катар фактор, анын ичинде жанагы регионалдык фактор дагы ойноп кетти деп айтып атат. Сөзсүз түрдө бул фактор да бар, бирок негизгиси ошо жаңы биз айтып кеткен маселе болуп атат да. Чыныбай Акуныч мүйүздүү болом деп кулагынан айрылды бүгүн. Муну ачык айтыш керек. Экинчи, регионалдык фактор деп айтып атабыз. Бүгүн мына коомчулукта мындай сөздөр бар. Жазында балким ушул жогорку кеңеш тарап жаңы жогорку кеңешке шайлоо болуп калат деген
пикирлер барды. Ошондон улам мына кечээки акыркы күрөш көрсөттү СДПК партиясынын бийликтин позициясы канчалык Талас областында мындай күчтүү эместигин көрсөттү да. Ошондон улам балким эгерде ошол сөздөрдүн бир кандайдыр бир чындыгы бар боло турган болсо, мына эки үлкөн кызматтарга бүгүн ушу Таластын кулундарын бекитүү, бул ошол жакта позицияны күчтүү, эмки келерки саясий күрөштөргө күчтүү болот деп мен ойлойм. Парламент ошол спикердин өз калоосу менен кетиши айрымдар үчүн кадырес эле көрүнүш болсо, башкалар үчүн күтүүсүз болгону айтылып жатпайбы? Анан мисалы аларда Турсунбековдун берген түшүндүрмөсү ынандырган жок да. Анда Бир Бол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылдаевдин пикирин угуп алып, анан талкуубузду уланталы. Урматтуу Чыныбай Акунович, кеттим деп эле төрдөн түшүп алып кетип калдыңыз, түшүнбөй да калдык. Мен ойлоп атам, сизди бирөө кет дедиби? Депутаттардын арасынан. Же бирөө сизге нааразычылыгын билдирдиби? Сиз кимге таарынып кетип атасыз? Ким менен ишенимиңиз болбой калды? Ачык айтпайсызбы анда? Анан сиз ишеним болбой калды деп эле кетип калганыңыз анда түшүндүрүш керек. Мындай да, урмат депутаттар, партиянын ички идеологиясы менен ички саясаты мамлекеттик кызматка аралашпаш керек. Анда сизди партиядан чыгарып коюшсын, политсоветтен чыгарып коюшсын. Мына ошондо сиз моралдык жактан мага болбой калды деп, анда сиз түшүндүрсөңүз болмок. А мындай чоң мамлекетте жок, ишеним болбой калды, рахмат деп кеткен, мен ойлойм, бул кичине шашып кеткениңиз го депчи. Баарын түшүндүрүшүңүз керек эле. Бирок сиздин өзүңүздүн эркиңиз. Отурам дейсизби, кетем дейсизби? Анткени бул баары бир партиянын ичиндеги болуп аткан саясат. Ошондуктан ар бир сиздин чечимиңизди биз сыйлашыбыз керек. Бирок аны жакшылап түшүндүрүп койсоңуз туура болот эле деп ойлойм. Рахмат. Мыктыбек Абдылдаев, спикер эч ким менен кеңешкен жок, эч кимге пикирин билдирбей туруп, жалгыз чечим чыгарып койду деп айтып атпайбы? Бул маселе негизи эле фракцияда же болбосо партиянын саясий кеңешинде каралганбы? Деги эле сөз болгонбу? Мындай саясий кеңештин кандайдыр бир жыйындары болгон жок. Фракциядагы алдын ала айтып, мен ушундай кадамга барганы жатам деп айтса болмок. Бирок бул киши андай кылган жок. Болгону чукул арада эле ушундай чечимге келди. Анан мен ойлойм, ушул бул кишиге бир кандайдыр жогорку бийлик тарабынан, президентибиз Алмазбек Шаршенович тарабынан, же болбосо саясий кеңеш тарабынан бир кысым болуп, ишарат болду деген мен ишенбейм. Анткени мен бул кишиге баймой кирип сурап эле турчумун. Бул өзү ошол шайлоонун бүтүшүн күтүп эле турган. Анан эми жаңы президенттин ант берип аземин алдында жаңы төрага болсун деп мен эртеби кечпей кетерим, белгилүү болду, эртерээк эле кеткеним оң деген эле ниетте болду. Анан бул кишинин эми жаманбы, жакшыбы 1,5 жыл жогорку кеңешти башкарды, бирок ачык айтып коюш керек. Бул актоо үчүн эмес, мактоо үчүн эмес, тактоо үчүн. Бул бир кандайдыр бир мындай кайсы бир партияга жан тартып, муну кылган жок да, тең салмакта ишин алып бара алды. Ишеним жөнүндө кеп калбадыбы? Ишеним кетсе эмне болот депчи. Сиз ошондо өзүңүз кандай кабылдадыңыз, кандай түшүндүңүз? Кайсы ишеним жөнүндө сөз болуп атат? Же фракцияга кеткен ишеним жөнүндө сөз болуп атабы, же партияга? Ишеним жөнүндө айта турган болсок, ишеним жөнүндө бул моюнча убагында Фарид Абдезимович Ниязов дагы, президент Алмазбек Шаршенович дагы массалык маалымат жыйынында журналисттер менен отурганда айткан болчу. Ал эми ошо жанагы партиянын саясатына каршы чыга турган болсо, ал партиядан кетиши керек деп. Президенттик ишеним жөнүндө сөз болуп атабында. Ошол эми жок, партиялардын арасындагы саясий кеңештин мүчөлөрүнүн арасындагы ишеним бир аз салкындай түшкөн да. Аны бул өздөрү сезген. Акыркы күндөрү ошол улам барган сайын ал муздап бараткан да. Анан ошону баягы чыңалуу деген мен ошону сезип турам да. Ошол нары чыңалуу, нары улап кетерби, басаңдатайын деп эле кетти. Бүгүн ошол окуялардан кийин спикерликке Дастан Жумабековдун, анан Исхак Масалиевдин талапкерлиги көрсөтүлбөдү. Анан ошол эле учурда башкаруучу коалициянын лидери Иса Эмиркуловдун дароо эле ошол жаңы талапкерди колдоо бергиле деп Дастан Жумабековго артыкчылык берип, анан депутаттардан колдоо күтөөрүн билдирбедиби? Анан мунун өзү ошол Дастан Жумабековду тандап келүү негизи эле бул депутаттардын ыктыяры болдубу, же башкаруучу ошол бир эки партиянын эле бир мүдөөсү аткарылып калдыбы? Мен айтып кетпедимби? Бүгүнкү парламенттен аз нерсе мындай көз каранды да. Бардыгы башка жакта 7-этажда ушу аппарат президент жагынан чечилет.
Анан Дастан Жомабековдун бүгүн болушу, мен ал киши менен чогуу иштешкем, ал татыктуу жигит, бирок ошондой болсо дагы мына таластыктар кечээки шайлоодон кийин кичине бир ызалануу калып калды деп ойлойм да. Ошону кичине басаңдатуу, элди жоошутуу жагында ушул эки Кенекеевди жана Дастанды ушундай бийик кызматка коюу, бул ошону менен түшүндүрүлөт десем болот да. Анда жанагы сиз айткандай Чыныбай Турсунбеков кокустан кетип атат деп атпайсызбы? Ал деле ушул Дастан Жумабековго байланыштуу жагдай болуп калбайбы? Жок, бул эме кокусунан келген жок. Эгерде биз саясатка мындан наркы сарысып кала турган болсок, чынын айтканда спикерлик кызмат ошол жана коалицияга көпчүлүк кирген партиялардын бирине берилиши керек болчу. Биз буну 1,5 жыл мурун берилген бул кызмат. Ошол кезде биз СДПК партиясы бардык эле бийликти бир колуна уштап алды, эки тизген бир чылбырдын баарын колдоруна кармап алды деген спикерлик кызмат ошондо аларга сунушталганда Канат Кедеканович менен Бакыт Төрөбаев 51 тарыхта жок ушундай шайлоо болуп калбады. 51 эл бостон жытып калган болчу. Ошол күндөн бери бул баягы коалицияны бекемделиш үчүн бул кызмат бир бол менен азыркы коалицияга кирген Кыргызстанга сунушталган. Анан эми Аскарбек Шадиев өзү жол бошотуп, эми Кыргызстан фракциясы алсын, ушул Дастан Корек, баягы жашы жагынан, башы жагынан дагы аткаруу бийлигин бардыгы 40 жаштан кырынан ашкан балдар болгондон биз дагы бир ушу Кыргызстанга мүмкүнчүлүк, эми Кыргызстан фракциясы өздөрү сунуш кылышты Дастан Жумабековду. Бул күтүлгөн окуя болчу да. Анткени Иса Шейшенкулович айтканда ошол мынакей биз дагы мүмкүнчүлүк берип атабыз, ошол бийликти алып туруп алып баргыла деп Кыргызстанга берди. Анан бул жерден жанагы Улукбек айтып атпайбы, ошо Таластагы шайлоолорду басаңдатуу. Таластагы шайлоочулардын саны Кыргызстандагы шайлоочулардын жалпы санынын 5%дан төмөн түшөт. Ал жер анчалык эле бир негизги бир себеп болбойт. Дайыр Кенекеевди алып барып койсо деле ошол айтылмак, буну алып барып койсо деле айтылмакчы. Бирок бул бүгүнкү күндө Кыргызстан фракциясынын ичиндеги депутаттардан иликтүүсү эле ошол Дастан Жумабеков болот да. Жашы жагынан дагы бардык жагынан төпкөшкөндөн кийин алар өздөрү чечим кабыл алышты. Парламентте ал кандай олуттуу билдирүүлөрү же болбосо кандайдыр бир чоң маселелерди көтөрүп чыкканы менен белгилүү, сиздин мисалы эстеп айтып бере аласызбы, эгерде ошондой кайсы бир артыкчылыгына баа берилген болсо? Чын эле ошондой бир артыкчылыктарына карап макул болушту да, депутаттар? Жок, эми Дастан бул буга чейин 5-чакырылыштан Улукбектер менен депутат болуп, бул агрардык комитетте орун басарлык кызмат аткарды. Кийин Ата журт фракциясынын башчысынын, Ата журт деген чоң фракция болчу, ошонун лидеринин милдетин аткаруучу болду. Азыр деле ошол комитеттин орун басары болчу. Мындайча айтканда бунун 7 жылдык тажрыйбасы болду, жаш болсо да. Анан бунун бир кайсы бир мындай тирешүүлөрдү интирде бул ар дайым мыйзам, ар бир мыйзамга үзбөй катышат. Ар бир мыйзамды талкуулоого катышып, анан мындай баягы мыйзам чыгаруу жаатында алгылыктуу иштерди жасай алды. Анан кийин бир популисттик кадамдарга барып, же болбосо бир интригаларды уюштурганын мен көргөн жокмун. Мен бул менен 2 жылдан бери мен жердеш катары дагы мындай байкес катарда айта алам, бул мындай бир саясий интригалардан алыс, анан калыс депутат боло алды да. Улукбек мырза, сиз мурда парламентте отурган депутат катары спикер боло турган талапкерге кандай мындай бир көрсөткүчтөрү же критерийлерге жооп бериш керек да? Ошол талапкерчи ошондой нерсе барбы, же интригалардан алыс, эч кандай бир оюндарга катышпаган, ушундай сыяктуу депутаттар, тил алчак депутаттар келиш керекпи? Ушул суроого жооп берерден мурдагы сурооңузга мен дагы кичине толуктап коеюн деп атам да. Азыр Рыскелди мырза айтып атпы, баягы бул башка биздин өнөктөш фракцияларга бериле турган орун болчу депчи. Бирок бир нерсени айтып коюшубуз керек да. Бул фракциялардын, партиялардын аты башка болгону менен фамилиясы бир болуп атпайбы? Ошол Кыргызстан партиясынын фамилиясы, ошо атасы бир эле киши, ошо СДПК мененчи. Кыргызстан болбосо замандаш келмек, ошолор менен сүйлөшүп, ошолордун тизмесини ошол 7-этажда аппарат президенттен түзүлүп аткан болчу. Андан кийин алар болбой калгандан кийин Кыргызстанды чукул алып чыгып эле, алып келип, ошондуктан бул бүгүн бир саясий оппоненттерге берилди же өнөктөшкө берилди деген бул өзү түшүнүк туура эмес. Биринчиден. Экинчиден, бүгүн тилекке каршы парламент рол чечүүчү органга айланбай калды да. Ошондон улам бүгүн бизде кандай киши болсо да капысынан келип, капысынан кетип аткан учурлар бизде
кадыресе көрүнүш болуп калды да. Ошондуктан бүгүн эгерде бизде ошол мурдагы чакырылыштагыдай, мен өзүбүздүн чакырылышты айтпайын, андан мурдагы бир мандаттуу округдагы чакырылыштагы жогорку кеңеш боло турган болсо, албетте ал жерге аябай тажрыйбалуу, ошондой löктөрдү бир нукка сала турган, бир чечимге алып келе турган күчтүү адам, тажрыйбалуу адам керек болчу да. Эми бүгүн болсо мына кабыл алынган чечимдерди ошону мыйзамдаштырып, же болбосо ошону жөн эле сценарий боюнча иштеп кое турган парламент болуп калды. Мен Рыскелди мырзага катуу тийбесин, бирок чынында ошондой болуп калды. Бүгүн парламент эл өкүлчүлүк институтунан ажырап калды десем болот. Бирок азыр Дастан Жумабековду колдоп добуш берген, мисалы 80 депутат кайра аны колдоп, аны укпай коет деп ойлойсузбу? Жанагы тажрыйбалуу иши керек. Бүгүнкү күндө мына спикердин негизги ролу бул баягы модератор катары эле да. Ошол чогулушту алып барып, сөз берип, башка кылган эле негизги мындай чечүүчү бир функцияга же ролго ээ деп мен айта албайм бүгүн. Сиз жанагы дайындоолордун көпчүлүгүн эле ошол жанагындай регионалдык бир белгилерге байлап, шайлоого байлап атпайсызбы? Бирок жанагы өкмөттө кызмат алмашуулардан улам азыр жаштар кызматка жаштар келип толуктала баштады деп атпайбы? Бул кайсы бир деңгээлде мындай позитивдүү көрүнүш катары дагы баласак болобу? Анткени чоң кызматтарга жаштар келет да. Сөзсүз түрдө жаштарды тартуу бул жакшы көрүнүш. Бирок кандай жаштарды тартып атабыз да? Баягы теплицада жашына жылуу жумшак жерде жүрүп, айыл жердеги бир турмушту көрбөгөн, кыйынчылыкты көрбөгөн, айыл өкмөт эмне иш кылат, кантип кандай маселелер коюлган, алардын чечүү жолдорун билбеген адамдар, же болбосо ошол эле бүгүнкү элдин эмне эгип, эмне өстүрүп, эмне жыйнап, каяка сатып атканын билбеген адамдар келгени, бул ошо жаштардын келүүсүнө эртеңки күндө бир мындай жаштар да жарабайт экен го деген элде пикир болуп калышы мүмкүн да. Ошого мына жаштарды тартканда дагы карап туруп мындай даярдыгы бар адамдарды тартса да, ошолорду кимдер, алар каякта? Аларды даярдаш керек. Аларды улам тепкичтен тепкичке жылдырып даярдаш керек. Анан базарком болуп жүрүп эле депутат болуп келип, анан министр же болбосо премьер-министр дагы башка болуп кеткен, бул туура эмес. Ошондуктан жаштарды кичинесинен тепкичтен тепкичке жылдырып даярдаш керек. Керек болсо аларды ошол райондорго, областтарга алып барып иштетип көрүш керек. Ошол жергиликтүү калк менен иштегенди дагы үйрөтүш керек да. Биздин азыр бүгүнгү келе турган болсок, азыркы парламенттеги анда Дастан Жумабеков спикердин ордуна сиз кимди көрөт элеңиз анда? Дастан Жумабековдун ордуна ким келсе да боло берет бүгүнчү. Бүгүн мен ойлойм ал жерде татыктуу деп сураганым да. Эми бул жерде айтып атпайбы, мына Рыскелди мырза да өзү айтып атат, анын саясий амбициясы жок деп. Бүгүн парламентке саясий амбициясы жок спикер керек болуп атат. Өзүнүн пикири жок, ошол айтылган, чечилген маселе боюнча жазылган сценарий менен алып бара турган адам керек болуп атпайбы? Тилекке каршы бүгүн андай адамдардын кереги жок. Биздин мынау бийликте, мынау бүгүнкү мамлекеттик түзүлүштө ошондой өзүнүн бир позициясы бар, өзү бир алгылыктуу иштерди баштап, өзүнүн инициативалары бар адамдардын кереги жок болуп атат да. Ушунусу өкүнүчтүү. Мен таптакыр макул берип, Мулукбек мырза өзү 5-чи чакырышта депутат болуп, азыр 6-чы чакырышта ачык эле айыптап, силер биз деген эл өкүлдөр палатасы болчу, силер эл өкүлдөр палатасына айланып калдың дегендей маанизде сыпаттап атпайбы? Бирок 5-чи чакырыштагы парламентти мен мына журналист катары айтайын, эң ыплас парламент ошол болгон. Эки өкмөт башчыны интригалардын курмандыгы болгон. Өмүрбек Бабановду кетиргенге беле парламент болчу, Жантөре Жолдошевду кетиргенге беле парламент болчу, Ахматбек Келдиевди ким кетирди спикерликтер? Өздөрү кетиришкен. Булар жалаң интригалардын үстүнөн чыккан эмес да. Анан айтып атпайбы азыркы парламентке мына базаркомдор кетирчү. Бандиттер деле отурбады. Мунуку 5-чи чакырышта. Бандиттер отурбады. Эл деле билет да. Эл таразы, эл калыс дейт. 5-чи чакырышта депутаттардын, депутаттар менен азыркы чакырыштагы депутаттар салыштыруу мүмкүн эмес. Азыр Асылбек Жээнбеков дагы, Чыныбай Акмулович дагы өз ыктыяры менен кетип атат. Саясий мандат көзүндө. Көрбөдүкпү? Кандай маанайда кеткен, кандай интригалардын курмандыктар болгондор. Анан бир бетке эле азыркы парламентте отургандардын баардыгы эчтеке чечпейт. Булар деген элдин жашоонун ойлойт. Биз эле ойлогонбуз, азыркы парламент мындай баягы артка тарта турган парламент болду деген, бул эми чын айтыш керек. Буга тарых өзүнүн баасын бериш керек. Анан бери серепчиликтин бери деле көз ачыктын деле кереги жок.
элдер көрүп турат да. Бирок азыркы келип жаткан кызмат ордуна келип жаткан ошол биз азыр жаштар деп баа берип атпайбызбы? Алар саясий бул өзү айтып атпайбы, жаштар келсин окуйт, эми дастан жаш эмес. Алар кайсы бир саясий кызыкчылыктардын эле бир инструменти болуп жаткан жокпу? Анткени мисалы талдоочулар бийлик шайлоодогу жеңишин улантып, парламентте дагы ошондой бир позициясын бекемдеп алганга аракет кылат деп айтып атышпайбы? Ошондон улам суроо жаралып атат да. Эгер бийлик өзүнүн парламенттеги позициясын бекемдей турган болсо, биздин деле спикер болом дегендер эки көздү төрт болгондор толтура. Башка деле фракцияларда толтура. Бирок азыркы күндө мына Улукбек айтып атат, бир нерсесине коштум, баягы парламент чынында айтканда популисттик болбош керек. Парламент өзүнүн вазифасын аткарыш керек. Ал мыйзам чыгарыш керек, өкмөткө бюджетин бекитиш керек, өкмөттүн структурасын бекитиш керек, түзүмүн бекитиш керек, анан көзөмөлдөш керек. Көзөмөлдөш функциясын аткарыш керек. Жаңы шайланган ошол президент жана ошол жаңы төрага менен иштеше турган жогорку кеңештен кандай азыр өзгөрүүлөрдү күтсөк болот же кадамдарды күтсөк болот? Бир нерсени тагдана билем. Мурда президент өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап экономикага кирип кеткен болчу. Азыр Сооронбай Шариповичтин келиши менен бул көрүнүштөн биз айрылабыз деп мен толук билем. Себеби Сапар Исаков ал кишиден көз каранды эмес киши. Ошондуктан бул жагынан бул өзүнүн ыйгарым укуктарын башка бирөөгө жүктөбөстөн өзү алып барат деп мен муну билем. Экинчи жагынан мынау мен Рыскелди мырзага сын тартып аткан жерим жок. 6-чы чакырылыш жада калса ошо 5-чи чакырылышка да мен өз убагында мындай ичим чыкпай ушул туура эмес көпчүлүгүбүз келип калдык деп айтып келгем. Ошол бир мандаттуу эле шайлоолор болсо ошондо татыктуулар келет экен деп. Себеби бүгүн 120 кнопка басчуудун кереги жок да. Бүгүн 30 адам болсо дагы чечүүчү өз пикири бар, бирөөдөн коркпостон өз пикирин билдире турган адамдар керек да. Анан жогорку кеңеште мындай альтернативалык көз караштар айтылып турганы бул популизм же болбосо саясий интрига деп түшүнбөшүбүз керек да. Мына ошондон улам бир нерсени мен айтып коюшум керек. Биз кеткенден бери күмтөр маселеси бир жолу көтөрүлбөйт. Күмтөр маселеси боюнча иштеп атканда мамлекеттик комиссияда мындай бир ой айтылганда, көз карандысыз эксперттер айткан 440 миллиард сомдон ашуун экологиялык чыгым болгон деп. Бирок Темир Аргенбаевич ошону комиссиянын башчысы катары 7 миллиард эле алдык, 150 миллион долларды. Себеби алардын мүмкүнчүлүгү ушуга жетет экен деп. Ошол өздөрү макул болгон чечимди дагы ишке ашыра албай бүгүнкү күндө азыр мына 50 миллионго мировой соглашение келип отурат. Бирок эч ким ошону көтөрбөйт бул немеде да, парламентте. Биздин учурда чечилбесе дагы бирок айтылчу ушул. Эгерде ушул жол менен кете турган болсо, парламентте бир кризистик кырдаал пайда болот. Мисалы, бул парламент шайлоого кайра кетиши мүмкүн, кайра шайланып тарашы мүмкүн, анан кайра парламенттик шайлоо болуп калышы мүмкүн деген дагы көз караштар айтылып атпайбы? Жана буга чейин Улукбек мырза дагы белгилеп кетти. Чын эле ошондой тагдыр күтүшү мүмкүнбү? Азыркы парламентте тарката турган азыркы парламент өзү. Башка эч бир күч жок парламентте тарката турган. Мен андай себептерди көрбөй турам. Буга чейин президент деле, өлкө башчысы деле пикирин билдирген. Азыркы парламент өзүнүн мөөнөтүнө этегин иштегенин мен туура көрөм депчи. Анан аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги бир катуу тирешип калса, анда жагдай жарасып отурат. Мен азыр парламентте андай бир себептерди көрбөй турам. Парламент өзүнүн чегинде иштеп алып баратат. Баш мыйзамды өзгөртүү киргизилди. Азыр өкмөт башчынын ыйгарым укуктары бир топ кеңейди. Жогорку кеңеш көзөмөлдүктөр карап турат. Анан азыркы өнүгүү кандай болот? Эми ал эртеңки саясаттын өнүгүшү эртеңки кырдаалга жараша болот. Ошо көз каранды кандай гана программа болбосун, кандай гана адамдар болбосун, 40 кадам дейбизби, жакшы кылым, жакшы доор дейбизби, ал эртеңки саясаттын көз каранды болот. Эртеңки саясат кандай болот? Парламенттин деле, аткаруу бийлигинин деле, саясатчынын деле ошол көз карашы ошол кырдаалга жараша болот. Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн парламенттеги спикердин алмашуу себептерин талкууладык. Биздин бүгүнкү программага саясатчы Улукбек Кочкоров жана жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча жакшы туруңуздар.